Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Көпчүлүк адамдар Италия жөнүндө эмнелерди билишет? Балким бул мамлекеттин Рим, Колизей жана Пиза мунарасынын мекени экендиги, жана ал бүткүл дүйнө жүзүнө популярдуу тамактар пицца жана макарондун мекени экендиги. Бирок бул айсбергдин чокусу гана. Бүгүн сиздерге Италия жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Сураныч, видеого лайк басканды унутпаңыз. Рахмат, биз баштадык. Саякатчылар Италия Республикасын мамлекеттик музей деп аташат. Бул сөз менен макул болбоо кыйын. Дүйнөлүк маданий мурастарынын жарымынан көбү ушул күнөстүү өлкөдө жайгашкан. ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине Италиянын 55 объектиси кирет. Бардыгын айтып отурса, бул видео бир нече саатка созулуп кетет. Чындыгында Италияда тарыхый байыркы объекттер абдан көп. Италия адамзаттын өнүгүшүнө эбегейсиз зор таасирин тийгизип, бир кезде күчтүү Рим империясынын борбору болгон. Азыр бул өлкө Европанын маданий жана тарыхый борбору жана жогорку деңгээлде өнүккөн мамлекет. Италияны 5 деңиз — Лигурия, Тирен, Жер ортолук деңизи, Иония жана Адриатика деңиздери жууп турат. Италия жылына 60 миллиондон ашуун турист агымы менен дүйнөдөгү эң көп саякатталган 5 өлкөнүн катарына кирет. Эң популярдуу багыттар Рим, Венеция, Милан, Флоренция жана Адриатика жээгиндеги эң ийри италиялык курорт Римини. Бардык жолдор Римге алып барат деген сөз айкашы чыныгы негизге ээ. Анткени байыркы римдиктер жараткан жол тармагы көптөгөн калктуу конуштар жана колониялар менен байланыштырылган. Биздин заманга чейинки 4-2 кылымда кылдаттык менен курулган байыркы жолдор бүгүнкү күнгө чейин айрым бөлүктөрү сакталып калган. Италиялыктар бир катар маанилүү ачылыштарды жана ойлоп табууларды жасашты. Техникалык идеялардын генератору Леонардо да Винчи, эксперименталдык физиканын негиздөөчүсү Галилео Галилей болгон. Пианинаны Бартоломео Кристофори ойлоп тапкан. Телефонду Антонио Меуччи ойлоп тапкан жана радиотелеграфиянын башталышын биринчи зымсыз сигналды жиберүүгө жетишкен Гуглиелмо Маркони болгон. Дүйнөгө белгилүү унаа брендтери Италияда чыгарылат. Альфа Ромео, Ламборгини, Феррари, Мазерати, легендарлуу Фиат жана башка автоунаалар. Италиялык Веспа скутери дүйнөдөгү биринчи ийгиликтүү скутер болуп, ошол замат популярдуулукка ээ болду. Италиянын кийим, бут кийим, аксессуар жана кымбат баалуу товарлардын брендтери өлкөнүн чегинен тышкары жерлерде да белгилүү. Мисалы, Италиянын алдыңкы кийим брендтери Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Roberto Cavalli, Gucci, Prada, Brioni, Versace жана башкалар. Атүгүл полиция кызматкерлери үчүн форма белгилүү италиялык кутюрлер тарабынан иштетилип чыккан. Көптөгөн италиялыктар теңдешсиз моданын сүйүүчүлөрү. Үйдөн чыгардан мурун алар көзүнүн алдында көпкө айланып турушат. Италияда 2000ден ашуун пиццанын түрлөрү бар. Эң салттуусу помидор, моцарелла жана райхан менен маргарита пиццасы. Чыныгы италиялык пицца отун менен күйгөн меште бышырылат. Дүйнөдөгү биринчи чыныгы пиццерия Антика пиццерия Порт Альба деп аталган. Ал 1830 жылы Неаполдо ачылган. Макарон абдан популярдуу, айрыкча помидор соусу менен. Италиялыктар орто эсеп менен жылына 25-30 килограмм макарон жешет. Сиз Италиянын аймагында эки өз алдынча кичинекей мамлекет бар экендигин билдиңиз беле? Тактап айтканда алар Ватикан жана Сан-Марино. Сан-Марино республикасы жана Ватикан Италиянын чегинде болсо дагы алар толугу менен көз карандысыз. Биринчиси дагы, экинчиси дагы уникалдуу. Сан-Марино Европадагы эң байыркы мамлекет. Ал эми Ватикан түнкүсүн дарбазасын бекитип алган жалгыз өлкө. Ошондой эле бүтүндө Европада болгону 3 активдүү вулкан бар. Этна, Стромболи жана Везувий. Жана алардын бардыгы Италияда жайгашкан. Футбол Италияда эң популярдуу спорт экени талашсыз.
Көпчүлүк италиялыктар сүйүктүү командаларынын беттештерин өткөрүп жибербестен күйүп жанган күйөрмандар. Алар оюндар алдында жаркыраган спектакльдерди коюп, эбегейсиз чоң ураандарды көтөрүп чыгып, стадиондорго тыюу салынган отторду алып келишет. Италиядагы футбол бул жөн гана спорт эмес, бул жашоо образы. Римдиктер мышыктарга аяр мамиле кылышат. Мышыкты өлтүргөн адамга 10 000 евро айып пул салынып, 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Римде 300 000ге жакын мышыктар бар. Италиянын көптөгөн аймактарында мафиянын таасири өтө күчтүү. Мафия 19-кылымдын экинчи жарымында Италиянын Сицилия аралында пайда болуп, андан кийин АКШда экономикалык жактан өнүккөн ири шаарларда жана башка кээ бир өлкөлөрдө жайылган кылмыштуу топ. Италиялыктар үчүн үй-бүлө ыйык. Алар бардык туугандарына кам көрүп, алардын ар бирине такай телефон чалышып, бир дасторкондун айланасында болушунча көп чогулганга аракет кылышат. Бул адамдар балдарга ого бетер урмат-сый менен мамиле кылышат. Аларды эркелетишет жана өтө сейрек урушушат. Ата-энеси менен жашаган 40 жаштагы уул бул кадимки эле окуя. Бирок италиялык үй-бүлөлөрдө мунун себеби кымбат баада эмес. Уулдардын ата-энелерине, айрыкча энелерине болгон ашыкча мамилеси. Бул демек жубайлардын ортосундагы уруштардын эң көп кездешчү себеби. Анткени үй-бүлөлүк жашоодо кайнененин дайыма жанында болушу көбүнчө аялга жакпайт. Рим эң байыркы шаарлардын бири деп эсептелет. Жана бай тарыхы бар. Анткени ал бийликтин алмашуусун, империялардын көтөрүлүшүн жана кулашын баштан өткөргөн. Рим жөнүндө кызыктуу уламыштар жана фактылар бар. Рим биздин заманга чейинки 753 жылы 25 апрелде бир туугандар Ромул жана Ремус тарабынан негизделген Европадагы эң байыркы шаарлардын бири деп эсептелет. Бардык жолдор Римге алып барат деген сөз айкашы биздин замандын 5-кылымына чейин римдиктер бүткүл империяда 85 000 километрден ашуун жолдорду кургандыгы менен түшүндүрүлөт. Римде 2000ден ашык фонтан бар. Анын 50-сү монументалдуу деп эсептелет. Бернини менен Микеланджело алардын көпчүлүгүн түзүүгө катышкан. Бирок албетте эң атактуусу Треви фонтаны. Ал 1732-1762 жылдары курулган. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Бразилия өлкөсү жөнүндөгү кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Кийинки видео батыраак чыгышы үчүн бул видеого мага жакты белгисин коюңуздар жана каналга жазылыңыздар. Бул видеону WhatsApp'тагы группаларга жибериңиз. Көрүшкөнчө достор, рахмат.